Бұл мамлекеттік маанидегі документтерден үстінде мен 4 жылдан бері іштеп келемін. Бірақ 4 жылдан бері етегіне шықпай келемін, же ақиқатты таппай келемін. Бұл шындық. Депутат болып келген бірінші мәселе ушул болгон болчу. Мамлекет өзүнүн мамлекеттик мааниде документтерин колго ала албай, жылына миллиарддаган акчаларга бюджетке чыгарып келип турган. Спикердин протоколдук тапшырмасы негизинде 2015 жылы ноябрь айында жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топту мен жетектеп 6 ай аралыктын ичинде аткаруу бийлигинен мамлекеттик мааниде документтердин тизмесин ала албай койдум. Башкасын айтпай коюңуз. Мына берген тизмелер бүгүнкү күнгө мен колумда. Кыргыз өлкөсүнүн таможня кызматы айтат 97 миң сом жылына сатып алабыз дейт. Караанда калып. Ким ишенет ушуга? Эч ким ишенбейт. Болгону 350 документтин 104-ін алдым. Ошолордун бардыгын эсептеп, анализдеп чыктык. Сиздерге ошол комитеттин чечими таркатылды. Карап көрүңүздөр. Кайсы жерде кайсыл документ канча нускада, канча сомдо басылып жатат. Азыр туруп алып айтып атат. Биздин паспорттор Деляру Англиядан бастап депчи. Эч кандай Англиядан басылбайт. Англияда Делярунун головной офисор басмаканасы жок. Басмаканасы Кенияда, Африкада. Биздин улуттук паспорт менен улуттук валюта Кенияда басылат. Муну эске алыңыздар. Канча акчадан басылат? Ана менде мамлекеттик каттоо кызматы берген документи жылына паспорт гражданина Кыргыз Республикасы. Тираж 500 тысяч, цена 0,45 фунт стерлингов. 19 миллиард 800 миң сом. Общий гражданский паспорт гражданина Кыргыз Республикасы 400 тысяч, цена 2,10 фунт стерлингов. 7 миллиард 392 миң. Мына акча. Мына акча. Мына ушу таблицаны карап көрсөңүздөр. Азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматы 7 жылдык мөөнөт менен тендер өткөрүп, Atlas Script деген компанияга берип койгон. Окуп берейин. Эл аралык үлгүдөгү күбөлүк. Бланк удостоверение международного водительское удостоверение. Сатуу басы 7,5 евро, 7 евродан. Өзүнүн турган наркы 4 евродан ашпайт. Айырма 105 миң евродан түсөт. Тиражы 30 миң данадан болгон убактылуу айдоочулук көлүк 4 евродан сатылат, өзүнүн басы 1 еврого жакынды түзөт. Айырма 90 миң евро. Тиражы 150 миң дана болгон тех паспорт. Өзүнүн наркы 3 евро, сатылган басы 10 евро. Айырма 1 миллион 70 миң евродан түсөт. Тиражы 50 миңден болгон транспорт каражатына техникалык талон, бүгүнкү күндө тех талон 10 евродан сатылат. Өзүнүн наркы 4 евро. 6 евро кайкыт атат. Айырма 300 миң евродан түсөт. Транспорт каражатынан 30 миң дана транзиттик номер. Өзүнүн наркы 0,3 евро, 2 евродан сатылат. Айырма 51 миң евро. Тиражы 150 миң дана болгон окутуу жөнүндө күбөлүк 1,66 евродан сатылат, өзүнүн турган басы 0,6 евро. Айырма 159 миң евро. Тиражы 15 миң турган айдоочунун жеке карточкасы 1,5 евродан сатылат, өзүнүн турган наркы 0,1 евро. 150. Эсептеп келгенде бунун бардыгын эксперттик группа эсептеп чыкканбыз. 4 миллион 845 миң евро. Мында жатканда 340 миллион сом. Мамлекетке 340 миллион сом мамлекеттик каттоо кызматынын бир эле ГРСтин ошол жана тех паспорт, тех талон боюнча тендеринен мамлекет зыян тартып атат. Бир жылда. Бир жылда. Бул бир гана мамлекеттик каттоо кызматындагы Atlas Script менен эле байланышы. Ал эми паспорттордуку бул жалаң фунт стерлинг менен белгиленген. Фунт стерлинг. Биз эмне үчүн анда улуттук сом жөнүндө жарлыктарды чыгарып атабыз? Бүттүгү 7 жыл, 8 жылдан түзүш болот. Atlas Script менен 2011 жылы түзгөн. 2018 жылга чейин эч ким буза албайт аны. Англиянын арбитраж соту буза албайт. Ала албайбыз. Ал кезде евро канча, азыр канча? Бирок сатылышы 12 еврода сатылып атат. Ошол 12 еврода сатылып аткан тех паспорт аргимистерде бар. Эч кандай степенизашта жок. Ошону учкунга берсе, 70-80 сомдон эле жазайт. 70-80 сом. Биз 1000 сомдон сатып атпайбызбы? 900 сом бирөөдү багып атпайбы? Мына көрпенделик каякта жатат.
Бул майча маселени мен 2012 жылы көтөргөндө жалгыз гана ошо тиги улуттук коопсуздук кызматынын ошол кездеги төрагасы Мусулман Калтабалды иштагы Кыргыз Республикасынын президентинин атына кат жазган болчу. Улуттук кызыкчылык үчүн улуттук мамлекеттик мамлекет өзүнүн колуна алыш керек болчу. Бүгүнкү күндө КМШ мамлекеттеринин бардыгында өздөрү мамлекеттик басмаканасы бар. Өздөрү басышат. Бизде жок. Бизде учкунда төрөлгөндөргө документ берет, өлгөндөргө документ берет. Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти только Кыргыз өкмөтү бере алат. Калган акцизный марка Латвияда, валюта менен паспорттун Кенияда, акцизный маркаң Белоруссияда. Монголия 3 миллион халкы менен улуттук басмаканасы бар. Мына биз жакында Болсунбек Күмүшбек өзү билет, ошо өкмөттүк парламенттик делегация Алазимовичте барып Казакстанга барып келдик. 96 жылы улуттук басмаканасын ачып, казактар өздөрүнүн теңгесин жасап, кыргыздар келгиле, силердин акчаңарды Африкадан бастырбай, бизден бастырган, ондой кылып жасап беребиз деп атат. Казактардын бүгүнкү күндөгү банкноту дүйнөдө биринчи орунда турат. Качествосы боюнча, сапаты боюнча, коргонуу белгилери боюнча. Мына алар айтты. Биз тендерлерге катышабыз дейт, бирок кыргыздар бербейт дейт. Мына. Туура болсун өкүмүшүбүз. Биз барып келдик. Паспортторду өзү атат. Акцизный маркаларды өзү басып атат. Өздөрү басып атат. Улуттук банктын алдында улуттук басмаканасы бар. А бизде эң чоң акча талап кылган ушулар да. Ушулардын баары четте жүрөт. Мына казактар айтты, биз качтык, бирок ута албайбыз. Анткени аткат деген бар да. Бар да. Ошон үчүн бул маселени 1996 жылы Кемелбек Нанаев, Адылбек Алешевич көтөрүп чыккан. Улуттук басмакана керек. Улуттун коопсуздугу үчүн, учурдун талабы үчүн улуттук басмакана курулуш керек болчу да. Жылына 5 миллиарддан 7 миллиард сомго чейин тендерге чыгарылат. 350 документке. Ошол басмаканалар 2 миллиардка жакын кириш алышат. 2 миллиард сом таппай атабыз. 2 миллиард сомго мына биз Швейцарияга барып келдик. Коюп бересиз атат. Өзүңөрдүн немеңерди баскан. 1 жыл дактап атат. 1 жыл дактап атат. А биз эгемендик алгандан бери кылчубуз. Мына улуттук банктын сайтынан алдым. Жанагы национальный валюта Кыргызстана 24 года дейт да. Акчалардын жаралыш жөнүндө келатат да, Африкадан бастырып атат да. Анан могу жерде айтат да, жана жылына жүгүртүүдөгү акчалар эскиргенден кийин уничтожение болот да, жок кылынат да. Ошого бир Шрёдер деген машина келиптир да. Болгон ошону алып. Типография эмес. Анан 372 тонна акча банкнот. 98 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 372 тонна акча мындай майдаланып туура алып турду. 372 тонна деген 37 КАМАЗ да. Мен ишенбейм ошончо акчанын бардыгын кайчы менен кыркып чыкканына. Майдалап чыкканына. Эми жүгүртүүдөн акча жок болсо 20 сомдук, 50 сомдуктан айрылышы мүмкүн. 5000 сомдуктан эч ким айырбайт ей. Чөнтөнүн түбүндө кырбайт. Кагаз коруп. Ким ишенет? Мына улуттук банктын төрагасы отурат. Өткөндө ушул жерде калп айткан. Казакстандагы улуттук банктын алдындагы улуттук басмаканасы өзүн өзү каржылай албай мындайча айтканда банкрот менен иштеп атат. Биз барып келдик. Өкмөттүн аппараттын орун басары Жылдызбек Исакулов кошо барып келди. Өз көзү Алазимович барып келди. Өз көзүбүз менен көрүп келдик. Жаштыкы иштеп атат, Кыргызстанга тендерге качып атат. Биздин алдыбызда бул барып келди. Булар жылына улуттук акчаны сатып алыш үчүн 127 миллион сом акча бөлүшөт. 127 миллион сом акча ошо акчаны сатып алганга. Африкадан жасатып атабыз да. Өзү жасай албайбызбы? Өлкөнүн камын ойлогон киши бөлкөнүн камын ойлогондордон төмөн туруп атпайбы? Эмнеден бул чыгат? Анткени бизде жылда өкмөт албашат. Өкмөт башы 1 жыл 1 жарым жылдан өкмөт башы атпайбы? Министрлер дагы Бороновдон башкасынын баары 1 жыл 1 жарымдан келет. Эч ким кызыкпайт. Рынокты колго алганга. Бизде заказ аябай көп. Мына таможня айтып атпайбы 97 миң сомго депчи. Эми буларды сурасаң берип коет экен да, атаңыр уяласың. Служебное удостоверение бланки ведомство наград дейт да. Ушул эле дейт да. Мен ушул өкмөттөн ала албай койдум. Бер десең, служебный удостоверениясы менен почетный грамотасын берип коет. Мен айтам, сеники мамлекеттик органбы? Мамлекеттик орган. Сендеги жүгүртүлгөн кагаз документтердин бардыгы мамлекеттик маанидеги документ. Эгер ал жерде Кыргыз Республикасынын герби турбайбы?
Значит, он документов кастыржа. А булар бөліп алған. Документы строго отчетности, анан персональный документ бұл дығызға кірбейді дейді. Ай кірет. Мамлекет болғанда мамлекеттің жүгіртісіне документі қантып кірбей қалады. Бұл дейді документ строго отчетности дейді, счет фактура. Бұл кірбейді дейді. Акцизный маркада кірбейді дейді. Кірбейді. Кірбейді кірбейді деп. Кірет жап жашынақай. Анан улуттук басмакана ачуу ниети өкмөттө жок. Иса Шешенкулович. Жок да. Мына азыр Болсунбек Күмүшбекович айтып кетти. Бул маселе абдан маанилүү, ачышыбыз керек деп. Ким тоскоолдук жаратып атат? Ким тоскоолдук жаратат? Кыргызстанда 250 жеке менчик басмакана бар. 250 жеке менчик басмакана бар. Бүт тендерде отурат. Бүттүгүн өкмөт кармит этет. Анткени билесиздер деми. Мистер 5, мистер 10% каяктан чыккан? Атка жашап атат да. Алар да жашап атат. Казакстан улуттук басмакана 96-жылы Назарбаев өз ачты. Мына бизге берип жер да кыргыздар. Көргүлө, биз ушундай деңгээлге жеттик деди. Биз басып берейик паспортуңарды. ID картыңарды мына. Не деген гана нерсе жатат. Буну азыр бизде 100 сом сатып. Эли беле собой. Бир аппаратасың жасайт муну. Канча деген банктар бар бизде. Внутренний, паспорттарды. 100 сомно дейт. Те Кореядан алып келген 70-жылкы документ неме менен инфокомда бут менен жазып отуруп. Подземкада эле жазып атам. Степень зашты эчтеке жок. Мына маселенин баары каякта жатат? Иса Шешенкулович, бул мендеги документтердин баардыгын алып иликтеп экономикага анализ кылганда комитеттин чечимин чыгарганбыз. Комитеттин чечиминен кийин өкмөт жооп кылып, ушул мамлекеттик маанидеги документтердин киргизип атат да законду. Закон болбосо ДГЗ деген эмне? Документов государственного значения. Есть еще другой ДГЗ. Департамент госзакупок деген. Один, второго сидяйт. Тендерге чыгарылды дейт. Ну что ДГЗ дейт? Ой, киреше чыгашасынан мурунда мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда туруш керек да. Мына Кыргызстандан паспортторун 100 000 паспорт айлыгача таппай атабыз. Ошол учурда уйгурлар 98 паспорт менен кармалып атат Түркиядан. Вор в законе Самсоня Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Аблязов Кыргызстан паспорт менен жүрөт. Эмнеге? Кана 100 000 паспорт? Кайда? 2 900 000 келген, 100 000 паспорт жок болгон. Кылмыш иши козголгон. Муз ордуна козголгон эмес. Бар экен да демек. Мафия. Ушул мамлекеттик мааниде документтерде чоң машып отурат да. Улуттук валюта жазашканда буларга да кошумча беришет. Жана жок кылган акчага деп 20 сомдуктардын ордуна 5 000 сомдуктарды беришет. А ким көзөмөлдөп отур? Булар 3-4 жылда бир жол комиссия түзөт экен, ана майдалайт экен. Комиссия түзөт экен. Биз билебиз да баягы. Гашиштин ордуна порошок деле өртөп атпайбыз туурабы? Ошондой эле кеп. Ошондой эле кеп да. А бул киши айтып атат, апий майдаш керек деп. Мына маселенин баары каякта жатат? Буларга кызыгы жок окшойт, оны каржы министри менен экөө сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Ошол маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар ботинкесин боосун чечет, үстүнө кийимчи башка эч нерсе чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет, кетем. Мага эмне керек болду дейт, ДГЗдын. Эмне керек дейт. Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Баардык ушундай кылып атат. Азыр баардыгы эле жеп калыш керек да. Урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту ГРЭС 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтотуп турабыз. Иса Шешенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Дагы берейин деп атат паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортту киргиздин 13. Кече туруп айтты Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. Базада анык киргизип койду. Разовый. Грант артында, транш артында карыз. Элди мойнуна түшөт. Ушул мамлекеттик мааниде документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматында, акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз.
Жылына 500 миллион сомға бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетіп атпайбы? Ой, 10 басмакана куруп койбойсуң Кыргызстанга? Жоқ, ерік жоқ. Рахмат, Болсынбек Үшбекович, мен сенен ушул маселе жөнүндө Жылдызбек Исакуловдо көп сүйлөштүк. Ушул азыр мен анам бүгүнкү күндө жанагы 350 мамлекеттик маанидеги документтер бул өтө секретный эмес. Кайсы басмаканада, канча нускада, канча сомдон басып атат. Эгер ошол акчалардын көлөмүн алып чыгып эле, теной бизнесте экономика ошол жатат. Алып чыгып эле, анан барып келдиңиз. Швейцарияга барып келдик. Бүт дүйнө ошол Гознактагы, Россиядагы, кошуна Казакстандагы, Тажикстандагы, Монголиядан артта калып калдык, таң көрү. Эчтекебиз жок да. Айттым го, төрөлгөндөр менен өлгөндөргө документ беребиз деп. Тирүү адамдарга бүт башкалар берет. Рахмат.